Ассаламу алейкум, урматтуу Талас облусунун жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Талас шаары 50 лет Киргизий көчөсү 55-номурда жайгашкан ушул чоң там Коро сарайы менен Токой жээкте сатыкка чыгып жатат. Туугандар, бул тарабын да көрсөтүп берейин. Бул тарабы улица 50 лет Киргизиянын уландысы. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге үйдүн ичин, сыртын, Коро сарайын баардыгын тартып берем, туугандар. Экрандагы тамдын ээси 700-375-21-88 номуру менен кабарлашып, сөз түрдө баазын бычып, бул үйдү сатып алсаңыздар болот, туугандар. Бисмилла деп кирип келдик. Мына сол тарабына киргенде эле бул тарабы жайкысын, роза гүлдөр жана башка өсүмдүктөр өскөн жакшы жер экен, клумбалар. Оң тарабында өзүңүздөр көрүп тургандай алма, алмурут жана башка өзө турган жана эшиктин алдында ушундай чоң елка бар экен, туугандар. Экрандан алыстабайбыз, эшигин алдын кененин байкаңыздар. Эшигин алдына бер жак эле 4 автоунаа бата тургандай жер бар экен. Бул тарабында гараж жана бул жерден үйгө кире турган эшик. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирип келгенде эле бул жерде бут чечер, кургак, таза турган жер. Жана бул тарабынан үйгө киребиз. Бисмилла деп кирип келгенде эле бул жерде киребиш жана үйдүн ар кайсы тарабына кете турган коридор десем адашпайм. Бул жерден кирип келип эле оң тараптан колго суу алып жуунуп, бул тарапка ашканага кирсеңиздер болот экен. Мына бул жерде кухонный гарнитур, стиральная машина, холодильник жана башка бүт бардыгы бар. Эң негизгиси үйдүн ичи аябай жылуу экен. Үйдүн бардыгы отопление, электрический отопление жана жаксаңыздар болот. Жана үйдүн оң тарабына, основной жагына кирели, туугандарына киргенде бул тарапта узун чоң коридор. Оң жагынан баштайлы, бул жакта зал, туугандар, мына бул жакта да мини зал десек болот. Үйдүн бардыгы жакшы ремонттолгон экен, евро ремонт, обой жана азыркы типтеги ремонт десем жаңылышпайм. Эшиктердин бардыгы да мыкты эшиктер экен, жакшы эшиктер. Бул жерде да спальный, мына туугандар өзүңүздөр көрүп тургандай, бул үйдүн айнектери да аябай чоң экен, жарык, үйдүн ичи жылуу. Бул жерде да өзүнчө да бир спальня экен, туугандар. Мына бул тарапта чоң зал, залга дагы бир 30-40 киши кенен отурга турган чоң зал экен, туугандар. Айнегинде көрүп атабыз, айнеги башынан аяк толук түрдө бүт бар айнек экен. Кышкысын күн тийип аябай жылуу десем жаңылышпайм, туугандар. Залдын өйдө тарабында дагы бир бөлүмү бар экен, анда сиздерге чагылдырып берейин. Бул тарабына киргенде бул жакта дагы спальный десем болот, жана мини зал десек болот, туугандар. Бул тарапка дагы коноктор келсе, кенен кыргыздар коноктоскон жакшы көрөбүз. Андыктан бул үйгө коноктосостор эч кандай проблема көйгөй болбойт. Себеби үйдүн чоңдугу, кенендиги сөзсүз түрдө ага уруксат берет. Туугандар, мына үйдүн бул тарабына кирели. Бул жак гостевой комната десек болот, холл десек болот. Ушул жерде отуруп, кечкесин телевизор көрүп, чер жазып отурганга эмне жетсин дегендей, ушул жерде эс алып отурса болот. Туугандар, бул тарабында дагы детский спальня бар экен. Отопленияны көрүп атабыз. Отопление дагы аябай жылуулук берип атканы билинип атат, туугандар. Бул тарабынан дагы бул жакка выход бар экен. Бул жакта санузелдер жайгашкан экен. Мына бул жерде тартып берейин мен сиздерге. Бул жерде посудомоечный машинка турат. Жана бул жерде душевой кабинка, туалет, аристон жана башка бүт бардыгы бар экен, туугандар. Мен сиздерге тартып чагылдырып берип атам. Батарейка бар экен, отопительный. Кышкысын, жайкысын, ичи жылуу дегенде билгизет, туугандар. Мына бул тараптан печка, мына печка дагы электрический жана көмүр менен жаксаңыздар болот, сөзсүз түрдө. Жана үйдүн бул тарабынан огород жакка чыгып кетчү да ушундай выходта бир эшик бар экен, туугандар. Бул тарабында көмүркана, азыркы учурда көмүрканасы, өзүнчө да көмүрканасы бар экен. Бул жактын баары навес, кургак, туугандар. Мен сиздерге үйдүн ичин баарын тартып бердим. Мына бул жерден гаражды сыртынан тартып көрсөтүп берейин. Жана бул жерде жайкысын эс алып отура турган летний тапчан десек жаңылышпайм. Летний тапчан, мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Жана бул тарабын да ачып тартып берейин сиздерге.
Бул жерде очоккана очоккананын ар жагында, бул тарабында банясы бар экен туугандар. Эми мындан ары барып мен сиздерге да Кора сарайды да тартып берейин. Бул жанагы мен сиздерге көрсөткөн бул жактан выходтан чыксаңыздар болот деген ушул эшик. Мына огородду байкаңыздар туугандар. Бер жагы 20-25 сотик бул үйдүн участогу. Бул тарабынан баштайлы. Отундарды да көрүп атабыз, аябай жакшы кылып жийиптир. Кора сарайдын баардыгы жакшы материал менен салынган экен. Балбан жыгачтар менен, илгерки советский шифрлар менен жабылган экен. Баардыгы бекем убагындагы мыкты салынган куруу сарайлардын бири туугандар. Бул жака уй, жылкы жана башка кой, та кайсы түр болбосун баардыгын баксаңыздар болот. Мен сиздерге чагылдырып берип атам тартып. Ал өзүнчө бир короо экен. Азыр бул жактан дагы өзүнчө тартып көрсөтүп берем мен сиздерге. Бул тарабында караңыздар, бул тарабы да аябай чоң кенен. Бул жака да бир топ жылкы, уй же койлордун көбү батса болот. Азыр мен сиздерге Кора сарайдын баарын тартып бердим туугандар. Кора сарайдан чыгып, үйдүн территориясын, ограждениясын көрсөтүп берейин сиздерге. Бул жерде дагы толоккана бар экен. Мына туугандар, участокты караңыздарчы, бул тарабында да өзүнчө кенен участок турат. Бул участоктогу мына бул тарабында да толокканалар турат. Мына мен сиздерге көрсөтүп атам. Тетиги теректерге чейин участоктун ограничениясы ошол жерге чейин экен. Туугандар, кимге жаккан болсо лайк басабыз жана комментарий калтырабыз. Ушул кол жерге чейин көрсөткөн жерге чейин участок. Бул видеону бөлүшкөндү унутпайбыз. Эмгиче чыгарылышка чейин сак саламат болуңуздар.